Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Өз оюмду баягы Кыргыз Республикасынын жараны катары билдиргим келет. Азыр обончу, аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмонов. Осмон Артыкбаев биз студент кезде биздин токтогулдук экенибизди билбей туруп, биздин көз карашыбыздан ошол мезгилде баягы бир эле максатыбыз курсак тойгузуш экенин билип туруп, биз 3-4 бала болуп тааныла элек мезгилде барып жардам сураганыбызда бизге жана маркерлерди коробкасы менен берчи. Ушуларды өткөрүп, бир ай жамбаккыла түгөнгөндө келгиле депчи. Анан биз ошону алып кудуңдап подземкага барып, өткөрүп, арзан өткөрүп, анан курсагыбызды тойгузуп, анан баягы жашообузду улачыбыз да. Осмон Артыкбаевдин мындай жаратылыш табитинде бирөөдөн алсам, бирөө аркылуу байысам деп бирөөнүн бир адал акысына мындай көз арткан адам эмес. Мен ага терең жана толук ишенем. Эмне үчүн дегенде, анын Кудайдан берилген мүнөзү абдан ишенчээк, ак көңүл. Анан мындай бирөөнүн башында айтпадым, ошол көз карашы кичине мындай кыйынчылык туудурса, ошого карап мындай макул деп жиберген мүнөзү бар да, жеке өзүнө таандык мүнөзү бар. Мен жеке жаран катары Осмон Артыкбаевди күнөөлүү деп элестете да албайм. Бул кандайдыр бир ошол учурдагы бийликтен мындай күчкө салуусу менен болгондур деген гана мындай божомолдуу ойлорумду айта алам. Бирок ал киши бул бийликке чейин деле, бийликтен кийин деле бирөөгө муктаж боло турган, бирөөдөн жардам сурап, бирөөнүн акысын тартып ала турган адам эмес. Ошондуктан мен ойлойм, мындай жакшы адамдарды капаска салып камабай, мындай жакшы адамдарды дагы элге кызмат кылуусуна жол ачып, мындай адамдарды камабаш керек. Эгерде ушундай мыктылар камала берсе, анда бизде келечек жок. Кимдин аркасынан биз үмүт кылып, кимдин аркасынан колун жетелеп, этегин кармап ээрчийбиз. Осмон Артыкбаев эң жүрөгү таза, колунан келсе эле бирөөгө жакшылык кылайын деп, бирөө кыйшыйса аны жөлөйүн деген, бирөө кыйналып кассадан артка кайтып товарды коеюн десе ага төлөйүн деген, бирөө кыйналып атыптыр, бирок алыс экен десе, болуптур, алыс болсо да мен жөнөйүн деген бир башкача адам. Мен дайыма Осмон Артыкбаев агабызды биздин баягы каныккан таза саясатчы катары, өзүбүздүн токтогулдун кулуну катары биз сыймыктанып аны дайыма колдойбуз. Мындай кишилер эч качан капаста калбаш керек. Мындай адамдар дайыма элдин алдында жарык, алдыңкы катарда жүрүп кызмат кылыш керек. Мен өз ыктыярым менен келе атам. Мени камап эмне кылам? Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мен өз ыктыярым менен келе атам. Мени камап эмне кылам? Мага мамлекеттик акчаларды жумшап, мени кайтарып эмне кылат? Мен өз ыктыярым менен келе атсам, мен эч жака качпасам, мен Кудай буйрса эмесин келем. Президенттик шайлоого катышканыма мен өкүнгөн жокмун. Бирок өкүнө турган
адамдар, кайсы бир учурда туура эмес айтылган сөздөр, кайсы бир учурда кээ бир иштердин аягына жетишпей койгон учурлар, ошол үчүн өкүнүчтөр бар. Ал жерде ГКНБ болуп, Ген прокуратура болуп, аларды коркутуп, фракциянын жетекчисинен кетиресиңер деп туруп, мага каршы аларды мажбурлап кол топтоо башташты. Мен муну буга чейин эч кимге айткан эмесмин. Бир топ адамдуу баалуулуктарды мурун баалабай же мындайкей жөнөкөй сөз болсо ошол баалуулуктарды жогору баалаганды үйрөндүм. Сыртта жүргөндө мурунку чоң досторубуздун арасында да кимиси чыныгы дос, кимиси мындайча айтканда байлык, бийлик дос дегенди да көрдүк деген. Мен үчүн бул болсо чоң сабак болду, чоң сабак болду. Бул тажрыйбалуу сабак болду. Экинчиси экономика жагынан мен да бир топ чоң тажрыйба алдым. Мен болсо Россияда жүрүп бир топ нерселерди көрдүм. Мен мындай кенен убакыт эч качан менде болгон эмес. Мынакей бир мисал айтып кетсем болот. Мынакей Сколкового барып туруп мен ошо жетекчилер менен жолугуп туруп бир топ өзүм үчүн, өзүм тажрыйбамды да өстүрүү үчүн, акылымды өстүрүү үчүн бир топ компаниялар менен жолугуп көрдүм. Укмуш, мындайча айтканда жомок. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу мекендештер, акыркы кезде айрым саясатчы сөрөйлөр Бабанов менен Ташиев кошулуп алып өлкөдө революция кылганы калды. Камчыбек Ташиев оппозицияга ооду деген сөздөрдү таркатууда. Дал ошондуктан бул маселеге да чекит коюу үчүн өз оюмду айтып кетейин деп чечтим. Мен бүгүнкү бийликке оппозиционер эмесмин. Сооронбай Жээнбековдун президент болушуна аракет жасаган адамдардын бири экенимди бүт калк билет. Ошондуктан мен президенттин ийгиликтүү жана жемиштүү иштешин каалаймын. Ал эми Бабанов боюнча айтып кете турган болсом, урматтуу туугандар, туура парламент шайлоодо биз бир болгонубуз чындык. Жакында жолугуп саясатты талкуулаганыбыз да алганыбыз дагы бар. Бул да чындык. Мен ачык саясатчы катары айтып кетишим керек. Бекинип жолугуп же жаап жашырып эч качан саясат кылган эмесмин. Ошондуктан Бабанов менен ачык сүйлөшүп, ачык жолугушуп жана анын ой мүдөлөрүн ачык коомго жеткирүүгө аракетин жасадым. Бабановдун келиши боюнча айтсам, анын буга толук укугу бар. Шайлоодо эмнелер гана айтылбаган. Бабанов өлкөдөн керек болсо президенттик шайлоодон кийин түзүлгөн саясий оор абалды көрүп, кызматтан да эл тынчтыгын өйдү көрүп чыгып кеткен адам экендигин бардык коомчулук билет. Анын келишине шарт түзүшүбүз керек. Ага тагылган айыптар боюнча өз укугун коргоп, тергөөдө чындыкты далилдешине мүмкүнчүлүк бериш керек. Эгерде биз мынтип башын көтөрүп, эл деген саясатчылардын баарын эле качыра берсек, анда Кыргызстанда ким калат туугандар? Анда Кыргызстаныбызга ким ишенет? Мына ошондуктан мен ойлоймун, Бабановдун бүгүнкү күндөгү саясий кырдаалды кайсы бир деңгээлде азайтууга келишине элибиз дагы, мамлекетибиз дагы, бийлигибиз дагы жана бардыгыбыз коомчулугубуз кызыктар болушубуз керек деп эсептейм. Биз өмүрүбүздө Бабанов менен эки ажырымга түшкөн эмеспиз. Партияны түзгөнбүз, ошо партияда ошо ойдон турат. Эми биз бүгүнкү күнгө чейин турат. Эгерде биздин саясий кызыкчылыгыбыз болсо, саясий бир эркибиз болсо, кайрадан эле ошол партия менен кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ал болобу, болбойбу? Азырча белгисиз. Рахмат. Ошо маалымат жыйын өткөргөндө Бабановдун өкүлдөрү өтө жакын күндөрү келет dediler да, сизге маалым эмеспи кайсы күнү келет? Мага дагы маалым жакын күндөрү келет, Кудай кааласа. Жок, кайсы күнү келери маалым? Жакын күндөрү, ошо бир аптага жетпей келет деген үмүттөмүн. 4-5 күндө келет болот го.